негизи жалпы республикалык тесттин максаты бул жогорку окуу жайларга тапшыруу. Сөзсүз түрдө баары тапшырат деген жок. Эгерде сиз быйыл 11-классты бүтүп атсаңыз же болбосо кайсы бир кесиптик окуу жайды бүтүп жатсаңыз, анан жогорку окуу жайга атсалышып аракет кылып конкурска катышам десеңиз, анда сөзсүз түрдө милдеттүү түрдө жалпы республикалык тестти тапшырышыңыз керек да. Анткени себеби азыркы учурда жогорку окуу жайларга өтүш үчүн, Кыргызстандагы жогорку окуу жайларга тапшырыш үчүн сөзсүз түрдө жалпы республикалык тестти тапшыруу керек. Бирок айрым жогорку окуу жайларга биздин тесттин жыйынтыгы кереги жок. Ал кандай жогорку окуу жайлар? Бул чыгармачылык окуу жайлар. Мисалы үчүн көркөм окуу же жанагы бийлөө, искусство же болбосо бир архитектура деген адистиктерге ушул жалпы республикалык тесттин жыйынтыгы же кереги жок болот, же болбосо кошумча дагы өзүнчө сынактар тапшыруу керек болот да жогорку окуу жайдын өзүндө. Ошондуктан ошого жараша тапшырасыңар. Эгерде сиздер жогорку окуу жайга тапшырып атсаңар, эгерде ал жерге жалпы республикалык тесттин жыйынтыгы сөзсүз түрдө, милдеттүү түрдө керек болсо, анда тестти тапшырыш керек. Андан башка жол менен сиз жогорку окуу жайга өтө албайсыз. Жалпы республикалык тестке администраторлорду тандоо бул жыл бою жүргүзүлгөн иш-чара. Биз ошо колдон келишинче өздөрү тың, атайын ушул талаптар коюлат, ошол талаптарга ылайык келген администраторлорду тандаганга аракет кылабыз да. Анан азыркы учурда ошо быйылкы жылдын тандоо мөөнөтү уже бүттү, аяктады, кечээкү күн менен бүттү. 28 февралга чейин өздөрүнүн резюмесин алып келиш керек болчу. Атайын чакырылган учурда биздин офиске келип, атайын ушул сыноодон өтүп, ушул собеседование менен чогуу иштеп берип, өзүн көрсөтүп, ошо иш учурунда, тестти кабыл алуу учурунда өзүн кандай көрсөтөт, ошондой өзүнүн жөндөмдөрүн, көндүмдөрүн көрсөтүш керек болчу. Ошондой сыноодон өткөндөн кийин биз аларды майда же болбосо апрелдин аягында атайын окууга чакырабыз. Администраторлор атайын ошо бир күндүк толугу менен эртеден кечке атайын ошо тестти кантип кабыл алыш керек, өзүн кандай алып жүрүш керек, болгон ошо жүрүм-турум аларга да тиешелүү нерселер, тесттин эрежелери боюнча окуудан өтүшөт. Анан ошондон кийин гана алар администратор болуп дайындалышат да. Администраторлорду тандоо талаптары боюнча сиздер 3W тестинг сайтынан, тестинг KG сайтынан таанышып алсаңыздар болот. Ал жерде ушул 18 жаштан 45 жашка чейин, мисалы үчүн да, эмнени билиш керек, кандай иштегенди билиш керек, кандай жөндөмдөрү бар болуш керек, ошо кандай сапаттарга ээ болгон администраторлорду тандайбыз, ошол боюнча кененирээк маалымат бар. Былтыр окууну бүтсөңөр, жана да мен айтып кеттим, мурдагы жылдын бүтүрүүчүлөрү дагы, эгерде азыркы учурда сиздер жогорку окуу жайдын студенти болбосоңор, анда силер жалпы республикалык тестти тапшыра аласыңар. Бул үчүн силер жашаган жерге, ошо азыркы учурда кайсы жерде жашап атсаңар, ошол жерге жакын билим берүүнүн ошол башкармалыгына барышыңар керек да. Райондук же шаардык билим берүү бөлүмүнө барып, ошол жерден каттоодон өтүшүңөр керек. Азыр каттоодон өтүп койсоңор 4 апрелге чейин. Ал эми майда тест болор учурда силерге уже кабарлоо баракчасы келет. Кайсыл жерде тестти тапшырасыңар, качан тапшырасыңар, кандай мөөнөттө ошо расписаниясы кандай болот, ошо боюнча баардык тең маалымдама келет силерге, ошо боюнча тапшырасыңар. Сөзсүз түрдө тийиштүү органдарга барып, билим берүү жана илим министрлигинин ошол бөлүмдөрүнө барып аттестат алмаштырыш керек. Сиз ушул азыркы учурда паспортуңуз башка фамилияда, аттестатыңыз башка фамилияда болсо, анда сизди жогорку окуу жайга ошо конкурс болгон учурда кабыл албай калуу коркунучу бар да. Ошол себептен документтериңиздин баарын тең бир фамилияга, ошол акыркы алган фамилияңызга каттатышыңыз керек.
эгерде сиз азыр чет жакта болсоңуз, бирок жалпы республикалык тестти тапшырам деп атсаңыз, анда сиз ошо майда биздин азыркы алдын ала мөөнөтү дайындалды. Майда тест боло турган учур бул 17 майдан баштап 22 майга чейин болот. Ушул бир 15-16ларында бияка келип калышыңар керек да. Анткени себеби тест болоор күндүн алдында дагы акыркы ошо кошумча каттоолор болот да. Ошол учурда сиз каттоодон өтүп, анан сразу дароо эле эртеси күнү тестке кирип тестти тапшырасыз. Ошондуктан азыртадан даярдана бериңиз, ал эми майда келип каттоодон өтүп, эртеси күнү тестке кирип кетесиз.